жол бербешибиз керек. Ошондуктан ушул шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу боюнча эртең биз бүтүндөй кыргызстандыктарды чакырабыз. Опера жана балет театрында саат 2-де көрүшөбүз. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу шайлоочулар, мен үйдө Жанар Банч айтып кеткендей болуп, өзүңүздөр билесиздер, ар бир өңгөрдүн добушуңарды биз коргошубуз керек. Мындай гип, абдан ыплас болгон шайлоолорго биз макул эмеспиз. Биз бардык биздин тарапташтарыбызды, ким бул шайлоонун жыйынтыктары менен макул эмес, оппозициялык маанайда, же бардык эле жарандарды ошол театр опера балеттин астына саат 2-ге чакырып атабыз. Ошол жерге келип, биздин өзүбүздүн оюбузду борбордук шайлоо комиссиясына болгон, ыплас болгон нерселердин баарын ошол жерден айтып берип, тактап, далилдеп беришибиз керек. Урмат. Мен опера балет театр деп койсоңуз. Урматтуу мекендештер, парламенттик шайлоонун канчалык ыплас өткөнүн, мыйзамсыздык өкүн сүргөндү өзүңүздөр көрдүңүздөр. Ошондуктан биз оппозициялык партиялар эртең Бишкек шаарында опера жана балет театрынын алдында саат 2-де борбордук шайлоо комиссиясына деги бийликтерге өз талабыбыз менен чыгабыз. Азыркы ыплас өткөн олигархиялык топтордун, криминалдык уурулардын парламентке келишине биз жол бербейбиз. Кыргызстандыктар, биз бандиттик кландык партияларга жогорку кеңешке келишине жана ошол жакта өздөрүнүн тартиптерин орнотконго каршылыгыбызды көрсөтүшүбүз керек. Бүгүн Кыргызстанда ыплас шайлоо өттү. Абдан көп акча каражаттарды, урдалган арам акчаларын эл арасына бүлүк салып жумшагандарды эртең борбордук шайлоо комиссиясына биз далилдеп беришибиз керек. Ошон үчүн урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу бишкектиктер, урматтуу жети дубандагы биздин бардык шайлоочуларыбыз, ким Бишкекте болсо, ким Чүйдө болсо, баарыңыздарды ушул театр опера балеттин астына чакырып, биз баарыбыз ушул маселени борбордук шайлоо комиссиясына, бийликтин астына коюп беришибиз керек. Урматтуу мекендештер, бир айлык үгүт кампаниябызда мамлекетибиздин ар бир районун кыдырып чыкты. Шайлоочуларга кайрылабыз, өздөрүнүн үмүтүн жоготкон, үзгөн талапкерлерибизге кайрылабыз. Эртең ошол жерде бардыгыбыз өзүбүздүн оюбузду айтып, бир жыйынтык чыгарып, бул мыйзам бузуулар боюнча болгон ар түрлүү аракеттердин бардыгын токтотушубуз керек. Урсан айтпаш айтып кеткен, кылымды карытар бир күн болду деп, мен тескерисинче күчөтүп айтып атам да, кылымды тарыткан бир күн болду. Кечеге өткөн шайлоолор Кыргызстандагы, кыргыздын тарыхындагы эң ыплас шайлоо болду. Буну бардыгы көрдү, бир гана бийлик көргөн жок. Эң өкүнүчтүүсү, азыркы бийлик байлардын, бандиттердин, банкирлердин, базаркомдордун барымтасында калды. Азыркы бийлик толугу менен ошол урматтуу кыргызстандыктарым, урматтуу шайлоочулар, бүгүн кылымга тете бир күн болду, өзүңүздөр билгендей. Тилекке каршы көп шайлоочуларыбыздын үмүтү үзүлдү. Адилеттүү, калыс, мыйзам алкагында болот деген шайлообуз тилекке каршы чоң мыйзам бузуулар менен өттү. Бүгүн билесиздер бардыгыңыздар, эртеден кечке чейин Бишкекте жана Кыргызстандын бардык тарабында, шайлоо участкаларында көптөгөн мыйзам бузуулар болду. Анын бардыгын биздин толук жана ыйгарымдуу өкүлдөрүбүз борбордук шайлоо комиссиясына, прокуратурага, укук коргоо органдарына тапшырып берди. Тез аранын ичинде алардын бардыгына жыйынтык берет деп талап кылабыз. Анан эми бул шайлоого өзүбүздүн ар ким өзүбүздүн оюбузду айтыш үчүн эртең бардыгыңыздарды ошол опера балет театрынын алдына чакырабыз. Бардык саясий күчтөргө кайрылабыз.
ошол бизге окшоп эл астына чыкпагандар, эл астына түзмө түз сүйлөй албагандар бүгүнкү күндө биз шайлоону утуп алдык деп айтып жатышат. Ушунчалык көп мыйзам бузуулар менен, ушунчалык ызы чуулар менен мамлекеттик кызматта иштегендерди бир райондон бир районго ташып, адамдарыбызды форма 2 менен аркы берки жака айдап жүргөндө утуп алдык деп атат да. Бул чыныгы атаандаштык болгон жок. Абдан чоң мыйзам бузуулар болду, коркутуулар, биздин тарапташтарды коркутуп үркүтүп, ызы чууга чейин, сабаганга чейин барышты. Биз буга каршы турабыз. Эртеңки күнү опера балетке силерди саат 2-ге чакырабыз. Ким өткөн шайлоонун натыйжасына макул эмес болсо, келип биздерди колдоп бериңиздер. Биз каршыбыз. Өзүңөр канча көп экенсиңерди. Өзгөчө жаштар, мен силерге ишенем. Келгиле. Көрсөтөлчү канча экенбиз биз. Канча көп экенбиз. Миңдеп эртең ар кайсы жактардан, Кыргызстандын ар бир бурчтарынан келип туруп, ушул биз бийликке өзүбүздүн күчүбүздү көрсөтөлү, бийликке өзүбүздүн саныбызды көрсөтөлү, анан ошол бийлик көрсүн да, чыныгы миллиондорду эртең ошо бийлик көрсүн. Анткени кагазда миллиондор жасап койсо болот, бирок элди анча чогулта алган мүмкүн эмес. Суроо берсем, Азаттык радиосунан Айбек, менин суроом Өмүрбек Бабановго байланыштуу. Ал киши саясаттан кеттим деп айткандан кийин шайлоонун астында шайлоочуларга кайрылуу жасады. Эми ал кишинин ушул оппозицияга биригип атканыңарга пикири кандай? Эми кантсе дагы партиянын көптөгөн адамдарынын бири да билеби мындай чогуу биригип болуп атканын? Биз ушинтип бириксек гана бул бийлик менен мыйзамдуу түрдө күрөшө алабыз. Мен дагы өзгөчө мындай жаштарга кайрылгым келет. Биз мына 29 жылдан бери эле баарыбыз эле ушул өзгөрүүлөрдү каалап жүрөбүз. Эгемендүүлүктү алган менен, бирок акыркы учурларда, акыркы күндөрдө биз көрүп атабыз, биз өзүбүздүн эгемендүүлүгүбүздү дагы жоготуп барып атабыз. Мына бир айдан бери биз ар кайсы аймактардын баарын кыдырып, ойгон кыргыз, ойлон кыргыз деп жүрдүк. Бирок ошого карабай, мен түшүнгөн боюнча көбүнчөсү уктап, шайлоого келбей калгандар болуп калды. Бирок шайлоого келгендердин арасынан саткындар көп болуп калды. Биздин мекенибизди сатып салды. Ошондуктан баарыңарды, мүмкүн уктап калгандарды, ошо эртең уктабай, мекенибиз үчүн саат 2-ге. Сиздин сурооңуз түшүнүктүү. Бүгүн партиянын жетекчиси мен, биз партияда мына биз өз чечтик, Ата Мекен партиясы менен чечип, ушул чечимге келдик. Биз бардык Кыргызстанга кайрылабыз, кыргызстандыктарга. Ким кайдыгер карабай, эртең ушул шайлоодо болгон ыклас болгон көп нерселерди, сатып алууларды, мажбурлоону, административ ресурсту колдонгон боюнча биз ачык пикирибизди Борбордук шайлоо комиссиясына айтып чыгышыбыз керек. Өмүрбек Бабановго эмес жолдо сүйлөшүүлөр болду. Бүгүн биз өзүбүздүн партиябызда чечимди партиянын өзү курабыз менен кабыл кылдык. Түшүнүктүү да. Рахмат, түшүнүктүү болду. Калган эртең болсун. Рахмат. Эртең сүйлөйбүз. Максималдуу тарап коюшка керек. Чарчадыңар. Сразу көчүргөнү. Урматтуу достор, эртең саат 2-де. Уурулардын барымтасында калды, жолдоштордун кол алдында калды. Кечеги шайлоодо маселен добуш салуу болгон жок. Добуш сатуу болду. Буну бүтүндөй калып көрдү. Ошондуктан кечеги шайлоого катышкан жана шайлоонун жыйынтыгын тааныбаган талапкерлерди жана таарынган байкоочуларды бардыгын эртеңки тынчтык акциясына катышып бериңиздерди чакырабыз. Анткени биз бириксек гана колдон келет. Мындай шайлоого биз макул болбош керек. Каржылык ресурска эми элдин каржылык ресурсу турушу керек. Анткени элдин эркиндигин тартып алган, басып алган, эсип кеткен, элип кеткен бийликке биз мындай макул болбош керек. Ошондуктан урматтуу эртеңки Кыргызстандын эртеңкисине эгемендигине кайдыгер карабаган бардык кыргызстандыктарды эртең ошол жерге келип саат 2-де Абдулас Малдыбаев атынын опера театрынын алдына келип туруп, өзүңөрдү үнүңөрдү кошууга чакырам.